Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен бул жерде ар бир фактыларга токтолбостон жалпы эле жыйынтыктар боюнча айта кетейин. 2021 жылдын өткөн айларында аныкталган жемкорлуктар боюнча 2193 жазык иши териштирилип, мамлекеттин кирешесине 7,5 миллиард сом өлчөмүндө каржылык жана материалдык каражаттын түшүүсү камсыздалды. Бул жерде айта кетүү керек, мына барлық нерсе салыштырмалуу гана билинет эмеспи, чоңдугу, кичинелиги, көптүгү, аздыгы. Акыркы ушул 10 жылда жемкорлук боюнча күрөшүүдө мамлекетке 5 миллиард сом акча кайтарылыптыр. Анын дагы 3 миллиарды бир гана баягы сотовый компаниядан алынганда, демек акыркы 10 жылда мамлекетке жемкорлук менен күрөшүү боюнча 2 миллиард гана сом кайтарылган. Ал эми 2020 жылдын октябрь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул бир жылдын ичинде 7,5 миллиард сом кайтарылып атат. Бул жыйынтык ошол жемкорлукка каршы күрөштүн сиздин жетекчилигиңиздин астында өтө катуу контролдо жүргүзүлгөндүгүнүн натыйжасы деп билебиз.